Президент Сооронбай Жээнбеков Талас облусуна иш сапары менен барганда бир топ убакытка чейин аймакка коронавирус инфекциясынын кирүүсүнө тоскоол болгон Талас облусунун жашоочуларынын катуу тартиби жана жоопкерчилигине жакшы баа берди. Ал коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө негизги кыймылдаткыч күчкө айланган медицина кызматкерлерине да ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчы мындан тышкары бардык аймактарда комплекстүү ооруканаларды курууга убада берди. Медициналык кызматкерлер менен баарлашууда президент аймактарга керектүү дары-дармектерди жана медициналык каражаттарды жеткирүү үчүн жергиликтүү бийлик бардык чараларды көрөөрүн айтты. Андан соң Талас районунун Көкөй айылындагы кароосуз калган үй бүлөлүк медициналык борборунун имаратын көрүп чыкты. Имарат 5 блоктон туруп 160 орундукка ылайыкталган. Ал 2005-жылдан бери иштебей турат. Реконструкциядан кийин орундуктардын санын 300гө чейин көбөйтүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мамлекет башчы имаратты реконструкциялоо ишин ыкчамдатуу тапшырмасын берди. Башка дагы кароосуз калган имараттарды жаңылап, акылуу жана заманбап оорукана катары багытын өзгөртүү үчүн ревизия жүргүзүүнү сунуштады. Мындай кыйын мезгилде электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо өзгөчө маанилүү милдет деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков бүгүн Талас облусунун Бакай-Ата районундагы Победа трансформатордук көмөк чордонуна барган учурда. Победа көмөк чордону 1984-жылы курулуп пайдаланууга берилген. Ал Шыралжын, Кенин, Маданият, Кызыл Сай, Кең Арал, Миң Булак, Үрмарал, Бакай-Ата, Наматбек, Көкташ, Өзгөрүш жана башка айылдардын 7000дей тургунун электр энергиясы менен камсыздайт. Бул көмөк чордондон 2019-жылдагы электр энергиясынын керектөөнүн жылдык жалпы көлөмү болжол менен 33 миллион киловатты түзгөн. Акыркы жылдары реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп, көмөк чордондун кубаттуулугу жогорулатылган. Эскирген жабдууларды алмаштыруу электр тарамактарынын ишенимдүүлүгүн арттырды жана бир эле Бакай-Ата району эмес, жалпы Талас облусун электр кубаты менен камсыздоо жакшырды. Президент Сооронбай Жээнбеков электиктер менен баарлашууда коронавирус инфекциясы биринчи кезекте бардык медицина мекемелерин электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоону талап кылып жатканын белгиледи. Премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкек жана Ош шаарларына жаңы ооруканаларды 25 августка чейин куруп бүткөрүүгө тапшырма берди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, өкмөт башчы бүгүн республикалык ыкчам штабтын жыйынын өткөргөн. Отурумда Бишкек жана Ош шаарларында жаңы ооруканаларды куруу жана аймактардагы бош имараттардын багытын өзгөртүп, медициналык мекемеге ылайыкташтыруу иштерин ушул жылдын 25 августуна чейин бүткөрүү тапшырмасы берилди деп айтылат маалыматта. Боронов күндүзгү жана түнкү стационарларда санитардык талаптарды катуу сактоону талап кылган. Мындан тышкары премьер-министр оорусу өтүшүп кеткен бейтаптардын абалын жакшыртууга чараларын күчөтүү тапшырмасын берген. Ошондой эле Саламаттыкты сактоо министрлигинин аймактардагы кураторлоруна жана Бишкек шаарындагы ооруканаларга бекитилген өкмөт мүчөлөрүнө сын айткан. Бишкекте ооруканадан тышкары ачылган стационарларга кайрылгандар азая баштады. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, бир апта мурда күндүзгү стационарларга бир күндө 4500 адам кайрылган. Ал эми 22 июлда 2900 адамга жардам көрсөтүлдү. Түнкү стационарларга 23 июлга караган түнү 581 адам кайрылды жана бул мэрия билдиргендей ага чейинки көрсөткүчтөн бир аз төмөнүрөөк. Июль айынын башында Бишкекте коронавирусту дарылоо үчүн ачылган ооруканаларда орун жетпей көйгөй жаралгандыктан шаар бийлиги 4 июлда кошумча стационарларды ача баштаган. Ошондон бери 13 күндүзгү стационарда 63133, түнкү стационарда 4898 адам тейленди. 15 июлда мэрия жалпысынан 9 бейтап каза болгонун кабарлаган. Андан бери көз жумгандар каттала элек.